Саламатсыңарбы, студенттер? Ош коммунитагы педагогикалык институтунун табиаттануу жана география факультетинин биология адистигинин 3-курсуна адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети боюнча Сагынбаева Гүлзада Базбековна жаңы тема, лекциялык тема өтмөкчүмүн. Анализаторлор жана алардын иш-аракеттери. Бүгүнкү биздин сабактын негизги планы анализаторлор жөнүндө түшүнүк, анализаторлордун түрлөрү, анализаторлордун иш-аракети. Негизги сабактын максаты биз бүгүн сиздер менен анализаторлор деген эмне, алардын кандай түрлөргө бөлүнүшү жана алардын жалпы иш-аракети жөнүндө түшүнүп алабыз. Натыйжада силер анализаторлор кандай түрлөргө бөлүнүшү жана алар кандай, алардын борбордук нерсеманын кайсы бөлүгүндө жайланышы жана алардын иш-аракеттери жөнүндө жалпылап түшүнүк ала аласыздар. Урматтуу студенттер, биз анализаторлор жөнүндө жалпы түшүнүк берип өтөлү. Анализаторлор боюнча жана анализаторлор деп ат берген бул орус окумуштуусу Павлов 1909 жылы сезүү органдарын анализаторлор деп атаган. Эмне үчүн? Анткени анализаторлор айлана чөйрө менен организм кубулуштар жөнүндөгү информация алып, аны анализдөөчү татаал түзүлүштөгү системага алып келет. Башкача айтканда, ар түрдүү информацияларды сырттан жана иштен келген информацияларды аныктап, изилдеп, жыйынтыктап берет. Аны ишке ашыруучу бул рецепторлор деп айткан Павлов, ал мээге жеткиргичтер деп айткан. Рецептор бул эмне? Рецептор бул информация кабыл алган нерв клеткасы болуп эсептелет. Нерв клеткасы информацияны кабыл алганда импульсторго айланат. Ал эми импульстар бул заряд алган клетка сыяктуу болот. Андан улам алардын информацияны борбордук нерв системага жылышы бул деген рецепторлор болуп эсептелет. Адегенде анализаторлор өзү 3 бөлүктөн турат. Перифериалдык, өткөрүүчү жана борбордук нерв системасы. Ал биз бул бөлүктөрдү билерден мурун ошол иш-аракет аткаруучу негизги бөлүктү билишибиз керек. Анализатордун негизги бөлүгү. Булар экстрорецепторлор жана интерорецепторлор. Экстрорецепторлор булар сырттан келген информацияларды кабыл алуучу рецепторлор. Интерорецепторлор бул иштен келген, организмдин ички бөлүгүнөн келген информацияны кабыл алуучулар. Мисал келтирип кетели. Экстрорецепторлор биз сырттан ар түрдүү нерселерди көрө алабыз, ар түрдүү үндөрдү уга алабыз. Биз сырттан азык заттар менен тамактанабыз. Биз сырттан жаратылыштын же болбосо ар түрдүү газдарды жыттай алабыз. Биз сырттан нерселердин чоң же кичине экенин туя алабыз. Булар бардыгы экстрорецепторлор болуп эсептелет. Ал эми интерорецепторлор булар биз мисалы үчүн ички органдарыбыздагы өзгөрүүлөрдү байкай алабыз. Башыбыздын оорушу, тиштин оорушу, ооруларды барорецептор деп коебуз. Баароо оору деген түшүндүрөт. Рецепторлор эми ооруну алып келүүчү, ооруну сезүүчү рецепторлордун кабар бериши, булар ички организмдин бөлүгүндө болгон үчүн интерорецепторлор болуп эсептелет. Экстрорецепторлор, интерорецепторлор бул бир гана адамга эмес, жаныбарларга, жогорку түзүлүштөгү жаныбарларга дагы тиешелүү. Алар дагы сырттан жана иштен келген рецепторлорду ажырата алышат. Көптөгөн жаныбарлар өзүнүн душманын алыстан сезет. Алар сезгенин дароо байкалтат. Же алар кыймылсыз туруп калат, же алар тинтүүлөрүн көтөрүп калат, же болбосо сырткы кулагын көтөрүп калат. Мына ошодон экстрорецепторлорду аныктайт. Интерорецепторлор дагы, булар дагы кадимкидей ички органдардагы ооруларын байкайт. Кыймыл азаят, кыймылсыз болуп калат. Тамакка болгон табити жоголот. Бул адамга дагы, жаныбарларга дагы тиешелүү. Анда биз анализаторлордун
ишин алып баруучу негизги бөлүгүн карасак, ал эми бөлүмдөрүнүн перифериалдык нерв системасын карайлы. Перифериалдык нерв системасы бул борбордук нерв системасынан бир топ алыста жайланышкан, бир топ аралыкта четки деген сөздү түшүндүрөт. Демек, сырттагы четки булчуңдарда, сөөктөрдө жайланышкан нерв клеткаларынын сырткы информациянын кабыл алышы. Демек, сырттан келген рецепторлор экстра рецепторлор болот деп айттык. Ал экстра рецепторлордун мынакей сүрөттөгүдөй болуп жылышы, аксондор, синапстар аркылуу жылышы борбордук нерв системасына алып кетиши афференттик жол деп аталат. Ушул перифериалдык нерв системасынан башталат. Андан өткөрүүчү жол, анткени перифериалдык нерв системасы борбордук нерв системасына толук жеткире албайт. Ал үчүн синапстык байланыш, нерв клеткалары, сезүү клеткалары керектелет. Сүрөттө көрүнүп тургандай, нерв клеткаларынын бири-бири менен, мен жана эле айттым, заряддалып калышын импульс деп айткам. Мына ошол рецепторлор, импульс сыяктуу рецепторлор информацияларды, ички сырткы информацияларды борбордук нерв системасына алып кетиши. Булар өткөрүүчү жол болуп эсептелет. Андан кийин борбордук нерв системасына барганда, ал жерде ар бир анализатордун өзүнүн борбору болот. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай, алдыңкы менин чоң жарым шаарлары кыртыш бөлүктөрүндө, бүтүндөй ар бир участогунда, аймагында сезүү, башкача айтканда, анализаторлордун борборлору жайланышкан. Мен бир мисал келтирип кетейин. Көрүү анализаторунун борбору кежиге бөлүгүндө, чоң жарым шаарлардын кежиге бөлүгүндө жайланышкан. Могул жерде турат. Андан кийин дагы бирөөнү мисал келтирсем, угуу анализаторунун чыкы. Мынакей ар бир төбөдө туюу, дамбилүү турат, көрдүңөрбү? Мисал үчүн жыт бүлүү маңдай бөлүгүндө жайланышкан. Мына ошентип ар бир бөлүктүн, чоң жарым шаарлардын ар бир бөлүк участогунда анализаторлордун борборлору жайланышкан. Ушул жерде тейленип, информациялар, өзүнө керектүү информациялар кабыл алынып, тейленип, анализделип, ал үчүн мээнин бөлүктөрү кызмат аткарат. Анализделинген информация кайра эфференттик жол менен кайра жеткирилет. Мына ошондо, мисал үчүн, биз анализ жүргүзөбүз. Сырттагы жаратылышты, кооздугун карап, анализ жүргүзө алабыз. Алардын мисал үчүн жаратылыштагы суунун шаркыраганын, канаттуулардын сайраганын уга алабыз. Бүт баардыгы муну анализдеп чыгарышы борбордук нерв системасы аркылуу ишке ашат. Биз ошентип анализаторлордун негизги бөлүмдөрү жөнүндө сөз кылдык. Эми анализаторлордун түрлөрү. Силердин мектептин программасында анализ сезүү органдарды 5 түргө бөлүп келгенбиз. Алар кайсылар? Көрүү, угуу, жыт бүлүү, даам билүү, анан туюу болчу. Мынакей алдынчы катарга вестибулярдык анализатор да кошулуп калды. Демек, жылдан ушул дар аралык изилдөөлөрдүн натыйжасында 30дан ашык сезгич клеткаларды аныкташкан. Бирок илимге азыр вестибулярдык анализатор кирип, 6 анализатордун түрүнө бөлүндү. Байкасаңар, мен эки жака бул анализаторлорду 3төн 2 жака бөлүп жазганмын. Бул жакта көк түстүн түрүнө тургандар булар аралык, дистанттык рецепторлор аркылуу ишке ашуучу анализаторлор болуп эсептелет. Көрүү, угуу, жыт бүлүү. Булар эч кандай организм менен контакт түзүлбөйт рецепторлор. Булар аралыктан көрөт, аралыктан угат, аралыктан жыт билет. Ошон үчүн булар аралык рецепторлор менен ишке ашуучу анализаторлор. Ал эми экинчи ачык түстөгү даам билүү, туюу, вестибулярдык анализаторлор контакттык, башкача айтканда, контакттык рецепторлор аркылуу ишке ашуучу анализаторлор. Тамактын даамын билиш үчүн сөзсүз
ал тамактын түрү тилге келип, тилдин сезгич клеткаларына тийиш керек. Биз нерсени туюш үчүн туюу анализатордун дагы бир өзгөчөлүгү аралаш да болуп кетет. Туюу нерсени кармап да билет, туюу алыстан карап да билет, анализдеп билет. Бирок көбүнчө туюунун клеткалары сөзсүз контакттан басымдуу болгон үчүн бул туюу анализатору контакттык рецепторго кирип кетет. Вестибулярдык анализатор бул мисалы үчүн булчуңдардын температураны аныктагыч рецепторлор деп айтсак болот. Булар мисалы үчүн жылуулукту, муздакты сезүүчү, андан сырткары денени баланс түрүндө тең салмактуу кармап туруу үчүн да вестибулярдык анализатор керектелет. Дагы биз бул анализаторлор жөнүндө кененирээк кийинки лекцияларыбызда ар бирин өзүнчө карайбыз. Андан кийинки биз силер менен анализаторлордун түрлөрү жана алардын иш аракети боюнча кичинекей видеого көңүл бурсак. Урматтуу студенттер, биз баардыгыбыз телевизорду көрөбүз. Биздин көрүү анализаторубуз иштеп жатат, көрдүңөр, окуңуздар. Аны менен кошо үн алгыдагы биз үн алгы, телевизордогу үндөрдү биз кабыл алабыз кулагыбыз аркылуу. Эгер биз ошол көрүп отурган учурда колубузда кандайдыр бир тамак болсо, аны даамдатабыз. Аны сөзсүз даам сезгич клеткаларыбыз менен билебиз. Даамдатканга чейин ал сөзсүз жыт билгич анализаторубуз жанаша жаткан мурун көңдөйдүн ичине жанашкан үчүн жытын билебиз. Биз көзүбүздү жогору жака, каптал жака, экинчи сол оң жака, төмөн жака чыгара алабыз. Себеби көз алмасы кыймылдуу булчуңдар менен бириккен. Биз сырттагы нерселерди биз көрө алабыз. Ал көрүү бизге анын чоңдугунан карап туруп, кесилип көзүбүздүн кареги аркылуу байкайбыз. Ал биздин көргүч клеткаларыбызда көргүч көзүбүздү ал барып туруп, чоң жагын жол менен перифериалды көрүүчү жол, анан борбордук бөлүккө барып, кечиге бөлүгүндө, чоң жагын шарын кечиге бөлүгүндө анализдейт. Ойлойсуңарбы, бизге сырттан келген нерсе сөзсүз тескери, сынып тескери өтөт. Айнекчеде. Бирок аны борбордук бөлүк оңдойт. Антпесе биздин эгер ал өзгөрбөгөн болсо, биз борбордук бөлүк анализди албаганда, ал моундай тетири көрүнүш керек. Биз тетири турган адамды дагы качан гана тетири көрө алабыз? Качан гана ал тетири турса, себеби ал кайра сынып өткөндө да бизге тетири көрүнөт, Ошондой эле көрүү анализатору ортодо дистанттык болот дагы, ал бир топ түстөрдү ажырата алат. Билесиңер, бизде 7 түстүн спектрі бар, ал сөзсүз көздө сынып өтөт. Андан сырткары ак-кара дайыма көздүн негизги түсү болуп эсептелет. Ал сынбайт. Ошондой эле угуу анализатору дагы дистанттык болуп эсептелет. Биз кандай гана термелүү болбосун, биз аны сезебиз, угабыз. Мисалы үчүн, биз кандай бир анализ жүргүзүп көрөлү. Биз эгер алыстан келген музыкаларды биз угабыз, байкайбыз. Жакындан келген музыкаларда биз эмнегедир кулагыбызды жабабыз. Анткени эмне болот? Аябай катуу үндү биз термелүү менен угуп калабыз. Мынакей, эгер биз оозубузду жаап туруп, катуу үнүбүздү чыгарсак, ал термелет. Кулагыбызга толкун сымал жеткирилет. Бул дагы биздин ар түрдүү үндөрдү биз герц биrdigi аркылуу анализдеп, анын бийик, төмөн экендигин байкалабыз. Мынакей, угуу анализаторун өткөндө биз дагы кенен токтолобуз. Ортоңку кулакта тарсылдагы бар. Ушул жерде үндөрдү, ар түрдүү келген үндөрдү эмне кылып берет, өткөрүп берет, анализдеп, анын чоң кичинелигине карап термелтип туруп, анан
угуучу үчүнчү ички кулагга өткөрүп ошондой эле бул жерде өтө катуу үн боло турган болсо ооз аркылуу сыртка чыгарылат. Ошол экөөнүн ортосунда эстахиев түтүкчөсү бар. Биз дагы жакындан ар бир анализаторду өзүнчө карап айтабыз. Ошондой эле бул жерде ушул ички кулактын менен ордон кулактын ортосунда вестибулятордук анализатор ушул жерде жайланышкан. Бул мынакей организмдин тең салмактуулугундан башка абалга өткөндө өзүнүн кармайт, тургордук абалын кармайт. Ошондой эле булчуңдар аркылуу, тери аркылуу жылуулукту, муздактыкты сезет. Андан башка бизде мурун көңдөйү жайланышкан. Мурундун ички көңдөйүндө каналчаларында кирпикчелер бар. Ал кирпикчелердин астыңкы бөлүгүндө моундай температурасы бийик клеткалар, температура жылуулатып бергич клеткалар жайланышкан. Бул жерде биз ар түрдүү келген жыттарды кирпикчелер аркылуу ферменттеп, былжыр чыйнак суюктугу аркылуу сезип, тазалап, анан аларды анализдейбиз. Ушул жерде дагы биз силерге эң жакшы айтып кете турган нерсе, сырттан келген ар түрдүү жугуштуу вирустар, мынакей азыр дагы ушул вирус боюнча бүткүл дүйнө аябай көйгөй болуп атат. Ушул вирустарды биздин мурун көңдөйүбүздүн кирпикчелерине келип кабар берилет. Аны биз моундай чүчкүрүү жолу менен белги беребиз. Кирпикчелер себеби чоочун келген заттарды былжыр чел бөлүп чыгарат. Ал былжыр чел ошол чоочун заттарды зыянсыздандырып, аларды тазалоодо бизде чүчкүрүү, суунун агышы, мурундагы суунун агышы байкалат. Ошондой эле булар билесиңер, чоң жарым шардын ар түрдүү бөлүктөрүндө орун алган. Мынакей чоң жарым шарда бүт борборлор жайланышкан. Даам билүү анализатору бар, ошондой эле мынакей борборлук нервный системасы тейлеп берет. Эми ошондой эле даам билүү анализатору боюнча дагы айтып кетели. Даам билүү анализатору жана туюу анализаторлору бар. Туюу анализаторлору дененин бүт бөлүктөрүн, мисалы үчүн тери аркылуу биз буюмдун чоңдугун, бар экендигин, катуу, жумшак экендигин байкасак, ошондой эле бизде даам билүү анализатору бар. Даам билүү анализатору мынакей ооз көңдөйүндө тилде жайланышкан жана ичине таңдайдагы тил менен кошо тыгыз байланышта иштейт. Тилдин үстүңкү бети даам билгич клеткалардан турат. Ал даам билгич клеткалар чоң, кичине жана аябай таргыл булчуң менен капталган. Мына ушул тилдин арткы жагындагы таңдай тил дагы даамды, мындайча айтканда, анализдеп берүүчү бөлүккө кирет. Мынакей тилдин ар түрдүү клеткалардан турушу. Алдыңкы бети майда, тыгыз клеткалардан турса, таңдай бөлүгүндө чоң, кенен, кыймылдуу, мындайча айтканда, бири-бири менен кыймылдуу бириккен клеткалардан турат. Буларда негизинен даамдын түрлөрү тейленип, ал катуу таргыл булчуңдан туруп, алар келген даамды сезет. Сезгич клеткалары бар. Тилдин учу таттууну, шириндикти билсе, капталдагы туздуу бөлүктү сезет. Таңдай болсо кычкылды сезет. Өтө кычкылды, моундай экинчи катардагы тилдин ортоңку бөлүктөрү сезет. Көрдүңөрбү, студенттер? Биз ошентип силер менен бул видео сабак менен ар бир анализатордун жайланышкан ордун жана негизги кызматтарын айтып өттүк. Силер менен дагы кененирээк кийинки сабактарыбызда ар бир анализатор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Урматтуу студенттер, биз кийинки слайдка, бышыктоочу слайдка келдик. Мында мен мындай бышыктап берейин силерге. Бүгүн биз силер менен анализатор деген теманы өттүк. Анализатор жөнүндө жалпы түшүнүктү өттүк. Булар анализатор ишке ашыш үчүн мынакей биринчи экстрорецепторлор, интеррецепторлор керек болот. Булар
билесиңер, перифериалдык өткөрүүчү жолдор менен борбордук нерв системасына барып тейленип, анализделип, кайра өткөрүүчү жол менен барып туруп, анан ошол керектүү анализатор жайланышкан участоктарда сөзсүз бул анализделген нерсенин жыйынтыгын чыгарат. Урматтуу студенттер, биз силер менен бүгүн анализаторлор жөнүндө жалпы түшүнүк, түрлөрү, бөлүмдөрү, иш аракети жөнүндө сөз кылдык. Биз силерге мен кийинки сабактарымда дагы кененирээк суроолор менен ышыктайбыз. Анда көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакка чейин кош болуңар.